Урматтуу депутаттар, урматтуу массалык маалымат каражаттары. Турат Мадылбекович айтып атпайбы, аргымак деш керек деп. Аны тергебей, bundan кийин пара деп айтыш керек. Бул пара, аргымак эмес. Мына Серка компаниясына Жогорку Кеңештин комитети курулуш иштерин токтотуу жөнүндө чечим чыгарып берип атат. Мына ошол чечимди аттап өтүү үчүн арналган ушул пара биздин Өмүрбек Токтогуловичтин атына келип отурат. Буну бардыгыңар билгенсиңер. Өмүрбек Кеш турга айтат. Бул жерде азыр мен билбейм, көрбөйм деп аткан Кулматов дагы билген бардыгын. Керек болсо жакшы изилдесе, экөөнүн бири-бирине чалышкан телефон стенограммасында чыгып калышы мүмкүн. Бардыгыбыз билип туруп көрмөбүзгө салабыз. Биз фракция bundan bir ay murda Өмүрбек Токтогуловичту кызматтан токтоосуз кетиш керек жөнүндө чечим кабыл алганбыз. Биз бүгүн фракция Өмүрбек Токтогулович токтоосуз камалышы жөнүндө чечим кабыл алышыбыз керек. Биз мынакей улуттук коопсуздук кызматы камаган адамдарыңардын бардыгы $1000, $10,000 ашпай атат. Амна бүгүн колуңарда мынакей миллиондон ашкан долларга пара алган адам бизде өкмөттү башкарып отурат үстүндө. Каякта карап отурасыңар? Көрсөтпөйсүңөр күчүңөр канчалык экенин. Айра тескерисинче чыга калып өкмөткө убакыт бериш керек дейсиңер. Көрмөмүшкө сал бар жокту. Кыргызстанда билесиңерби? Самолетко отурмактуусун жанынан көрбөгөн да адамдар бар. Миңдеп, миллиондоп саналат. А бизде өкмөт башчынын аты самолетте учуп жүрөт. Массалык маалымат каражаты Кыргызстан итке минип калдык деп астын үстүн болуп атабыз. А Кыргыз итке мингенде өкмөт башчы $1,000,000 аттын үстүндө чалкалап жүрөт. Адилеттүүлүк кайда калды? Мына Равшан Сабировдун бир жардамчысынын көрсөтүүсү менен темир тор артына сүдүрүп алып кирип кеттиңер. А мына Жакей берип атат көрсөтмөнү. Мына Сапарбаев далилдеген документтер берип атат көрсөтмөнү. Эмне тоскоолдук берип атат темир тор артына киргизгенге өкмөт башчыны? Коррупция менен күрөшсөк, эл ишенгендей, эл күткөн адилеттик бир алдыга мындай көзгө көрүнгөндөй кылып күрөшпөйлүбү? Бардыгын жоопкерчилик. Мынакей азыр бул жерде депутаттардын тынчсызданганча да бар. Биз билебиз, Медет Садыркулов Чаканович каза болгондон кийин бир бала түрмөгө түшүп, кийин чыгып, ол каза болуп калган. Мына ошондой эле ошол Осмоновдун тагдырындай мына Жакейдин да тагдыры болуп калышы мүмкүн бүгүн эртең. Президенттин атканасынын жетектеп аткан жаңкы жетекчиси дагы каза болуп калышы мүмкүн. Кыргызстанда эмнелер гана болгон эмес ушу 20 жылдын ичинде. Бардыгын билебиз. Тескерисинче ошондой иштер ашып кетсе, биз көмөктөшүп жардам берип, аларды чоң-чоң кызматтарга көтөрүп алчы отургузуп алабыз. Демек, биз мына уулуу көмүр боюнча канчалаган адамдар сайрадык, а? Этегинде эмне болду? Шадиев менен Тентиев сүттөн ак болуп чыктыбы? Чыкты. Бирок уулуу көмүрдүн Кыргызстанга киргени факт беле? Факт болчу. Эртең моңатты да бабаны союп жеп койсо кантип далилдейсиңер? Анда буну да жок деп чыгасыңарбы? Бир чучугуң 200 миң евро болот ошондо. Эшек болуп калышы да толук мүмкүн. Мына өкмөткө убакыт бериш керек деген адамдардын жүзү кандай экенин көрүп атасыңарбы? Космостон түшкөнсү Кыргызстанда кырдаалды көрбөй аткансып, убакыт бериш керек. Аны менен иштеш керек дейт. Өкмөткө иштегенге убакыт бергенге Кыргызстандын ашып аткан акчасы жок. Өкмөт башчы тойгончо урдагандай. Мен урдап тоюп ал, анан кийин сенен ашканда Кыргызстандын келечегин куруп баштайбыз дегендей. Ал кызматтан гана кетиш эмес. Bundan кийин биздин фракция Өмүрбек Токтогулович Бабанов темир тор артында отуруш керек деп айтып башташыбыз керек. Анага келген аргымакты аргымак эмес. Аны биз тергебей атынан пара деп айтып башташыбыз керек. Раз күрөшөбүз деп чечтикпи коррупция менен? Демек күрөшөлү келгиле анда. Депутат күнөөлүүбү? Депутат жоопко тартылсын. Өкмөттөн бирөө күнөөлүүбү? Өкмөт жоопко тартылсын. Бири-бирибиздин аркабыздан сылап, бири-бирибизди актай бербей. Өзгөчө улуттук коопсуздук кызматы. Мына депутаттар ким каерден аталып, кантип пара алып, кимдин каерге алып барып бактытканын билип атат. Улуттук коопсуздук кызматы бүгүнкүгө чейин оозун ачпай отурат жаап. Силер чычкандын кирген тешигин, чыккан тешигин да билишиңер керек Кыргызстанда. Ошон үчүн улуттук коопсуздук кызматысыңар. Каякта карап отурасыңар бүгүнкүгө чейин? Силер эчак ошо Сабировго кошуп туруп, буну да түрмөгө алып кирип койушуңар керек болчу. Экөөнүн кылмыш иши бирдей эле болуп атат. Ава жолдор айтып атат. 25 метрлик бизде вышка бар. Бунун кереги жок десе болбой курдуртуп атат. 36 метр деп каякта бир нерсени айтып коюп.
Кыргызстанда bir kuruluştun baası 300 dolar turup atат. Aşıp barsa 600 dolar turup atат. A bul kuruluştun metr kvadratı 15.000 dolar turup atат. Emне ашып аткан акчасы бар өкмөттүн. Бул биздин мамлекеттин акчасына курулуп атпайбы? Каякта карап отурат биздин өкмөт? Биздин ушу улуттук коопсуздук кызматы, жаңкы шыбылдатып күндө камап аткан АКС, прокуратура. Эгерде Бабанов мал далилдердин баарын жок кылып, өз максатына жетип акталып, Кыргызстандан качып чыгып кете турган болсо, бул өмүр бою өчпөй турган дак катары улуттук коопсуздук кызматы менен баш прокурордун мойнунда болот. Өмүр бою. Алар соп жоогунан бүгүн бийлиги менен акчасы менен качып кетиши мүмкүн. Элдин каргышынан, авир сотунан эч качан кутула албайт алар. Бүгүн акчасы менен бардыгыбызды алдап коюшу мүмкүн. Бирок алар терең жаңылышат. Келечекте кимдир болосуң бирөө баары бир баа берет. Мына ошондо мына бүгүн ушу залда отургандар бардыгыбыз чылкыйтып башыбызды жерге салып отурабыз. Ушуну этегине чыгарбай койгон үчүн. Мен Өмүрбек Токтогуловичтин пара алгандыгы боюнча ишин ийгиликтүү ишке ашырып алышыңар үчүн мен силерге ак жол тилейм.